Бешеновтар. Çoğun rahmat, Allah eli, бар болыңыздар. Çoğun rahmat, бар болыңыздар. Çoğun rahmat, аман болыңыздар, Allah eli. Biz қазақ мен қырғыздар далай айтышып байгелі болып жүрөбүз. Ел бұл жолғы орнымыз башқаларға керек болып тұрған шығар. Ошенсе дағы 9 қойған қалыстардан сұраған ақыбыз бар. Емне үшін 9 қойғанын айтып берсе. Халық қаласа қан төсін тойыптыр дейді. Ушунча елден емес биік еместірсіздер, ошонсе дағы бір айтып қойсаңыздар. Бирок біз 9 қойсаңыздар дағы мен биікті қылып жолымды ушул алтын байкебизге берейин анда. Бір. Қалыстар толу, ел қалап қалды, кеп тізгені. Микрофон сіздерге ұталы. Елге жооп берип койсоңуздар. Тыныштан ал кезде қалыстар тобунун жоонугалы. Нурсултан отуралы келди. Ассаламу алейкум. Тыныштан алгыла биринчи. Сөздү баалаган эл биринчи кезек берип баалайт. Ажылдап, жажылдап баалабайт. Силер айтып жатқан жоқсыңар да. Укпайсыңар эми сөздү. Биринчи сөз эл чечпейт, элдин арасында калыстар отура чечет деп. Калыстарды жөн шайлап турбу. Болду эми тынчыраак болгула, барыңар айтыша бербей. Ар бириңерге бирден жооп бере албайм. Жалпы жооп берип атам, уккула. Укпайсыңар эми? Жооп берип атам мен. Биринчи экөөнө тең 9 койдум. Мен эми жооп берейин өзүмө. Мен биринчи ызычуу болуп аткандарга жооп берип атам. Ызычуу болгонуңарды тартып керек биринчи кезекте, бардык жерде. Ажо келсе деле, кожо келсе деле ажылдай берсек, элдин элдүүлүгү каякта калат? Туура айтасыз. Калыстарга да тартып керек. Кошулам. Эми өзүмө жооп берейин. 9 койдум. Бардык эле жерде жоргонун жүрүшүндө, жодурдун күлүшүндө болуп кетип аткан жок сөздөрдү. Орто жерде чалынып кетип атат, жаңылып кетип атат, көрүп атасыздар. Жана Амантай менен Чыңгызханга 10 койдум. Анткени жана Токтогул менен Эшмамбеттей болуп бир кишидей болуп алым сабакты айтышып атат. Көрүп атасыңар. Саптарын эске салып айтайын. Эгер ошондой саптар эсиңерде калса айтып каласыздар дагы. Жаңылтат экен мындайда жаттап келген Беленир дейт Амантай акын. Устат менен шакиртке ушундай болот Кененир дейт Чыңгызхан. Бир киши ырдап аткандай бул уюкаштык гана кошулуп аткан жок. Жанагы акындыктын тереңиндеги акындыктын чеберчилигин, акындыктын накта үлгүсүн көрсөтүп, А менен башталса А менен кетип, У менен башталса У менен кетип, уюкаштыгы кошо кетип, маанисине шааниси кошо кетип атат. Ошондой учурда гана оң коюлуш керек деп ойлойм, жеке пикиримде. 9 деген жаман упай эмес агайындар. 9 деген акын үчүн жогорку баа. Мен жеке Маммет Токтогого карап айтып атканымда, Маммет Токтого дагы казак акынына да 9 койдум. Экөө тең тайлашып айтышты деп 9 койдум. Башкалар боюнча башкалар жооп берсин. Мен өзүмө жооп берип атам. Ыраазысыңбы? Ыраазысыздарбы? Урматтуу калыстар тобу, ар бириңиздер силерден сураныч. Жалпы элге эч ким түтпөй жооп бере албайт. Ушундай сураганда жооп берип туралы, анан баарыңар жалай берсеңер, анда калыс шайлап кереги жок болуп калат да. Урматтуу агайың эл журт, тартипке башчы урматтуу калыстар тобу, ким канча упай койсо, кыска нуска айтып өтсөңүздөргө жооп берип. Урматтуу калайык калк, көңүл буруп койсоңуздар.
Бул жерде биз атайын өзүбүздүн критерийлер бар да, ошолорго жараша баа беребиз. Сиздерге мен абдан мындай ыраазы болуп отурам, себеби сиздер жан дилиңиздер менен күй арман болуп атасыздар да, күйүп атасыздар. Бирок бул жерде мен 9 койдум. Эмне себептен деген суроо болуп атат. Эмне себептен дегенде бизде айтыштын өзүнүн этикасы бар. Шыралынын чокоюндай кылып домбураны илип коюу деген бул орусча айтканда оскорбленияга жатат. Кыргызча айтканда кемсинтүү болуп эсептелет. Мен ошол себептен 9 койдум. Та урматтуу агайын эл журт, калыстар кыска жооп берди, аягында жооп берет. Кеттик анда кийинки айтыша турган 4-үncү жупту баштагыздар демекчибиз. Талгат Орунбек жана Кадырбек Бешеновдор.